Рахмат, урматтуу Дасанбек Рысбекович, урматтуу коллегалар. Фундаменталдуу түрдө суроолор чечилбей келатат да, Кубатбек Айылчевич. Биз эми дыйкандарды жекеле жер менен, мал менен алек болуп продукция чыгарбастан, аларды маркетингдагы, анан рынок сбытасында ошолорго жүктөп койдук да. Бөлөк мамлекеттердей болуп, биз качан өтөбүз? Ушу сатууну, сактоону качан өкмөт өзүнүн мойнуна алат да? Өкмөт шарт түзүп берүү боюнча илгери сиздердин убагыңыздарда да иштеген, азыр да иштеп атат, иштейбиз дагы. Анан рыноктук экономика жашап атабыз да. Бул мыйзамды сиз жакшы билесиз го, Акыл Өксөнбекович. Биз бүгүнкү күндөгү шарттар боюнча, өндүрүү боюнча кандай жеңилдиктерди берип атабыз, сатууга чыгаруу боюнча кайсы шарттарды түзүп атабыз, фитосанитардык, ветеринардык кызматтар боюнча кандай шарттарды түзүп, коңшу мамлекеттерге чыгарууга маселени чечүү боюнча иштер жүргүзүлүп жатканын айтып өттүк. Бул иштердин үстүнөн дагы иштейбиз. Анан эми дыйкандардын, мен түшүнөм, кээ бир стратегиялык же болбосо өтө маанилүү түрлөрү боюнча мамлекет аралашып, кайсы бир рычагтарды колдонуп, сиз айткандай иштесек болот. Ал боюнча сиз менен билесиздер, сүйлөшкөнбүз, жанагы мурунку бир горький опыт бар, Агропрод корпорация деген. Андай эмес, кандайдыр бир жакшы механизм иштеп чыгып, мисалы үчүн азыркыдай мына картошкага окшогон маселе чыгып калса, мамлекет ошого киришип, оперативдүү түрдө ушундай маанидеги маселелерди чечүүнүн үстүнөн иштөө үчүн биз азыр иштеп атабыз. Сиздин сунушуңуз бар бул боюнча, биз аны дагы карап атабыз. Абдан эле жетишсиз болуп атат. АЭС өлкөсүнө кирген мамлекеттер айыл чарбасын кандай колдоп атат, анан биз кандай колдоп атабыз. Биз рынок шарттарына ылайык иштеп атабыз. Алар болсо государственный поддержканы жасап берип атышат да. Ошол эле Өзбекстан азыр мына өткөндө Россиянын президенти келгенде логистический центрди Өзбекстанда эле эмес, Россиянын өзүнө бирди, Өзбекстанга бирди. Ушул эркинтип алар почти 1 миллиард долларга логистический центрдин баарын бир тараптуу эмес, өзүндө эле эмес, Россияда да куруп, биякта да куруп, продукциясын бирөө да калбай тургандай кылып иш аракет кылып атат да. Мына 28-inde Россиянын жетекчиси келип атат, сиздер да ушундай подход кылыңыздар да. Биз ошондой сизден өтүнүчүм, азыр коопсуздук боюнча, азык-түлүк коопсуздук боюнча кеңеш өтпөй атат да. Ошонун кеңешин март айында өткөзүп туруп, анан салык боюнча льготалардын баарын тең жалгыз айыл чарбасына калтыртып, калган сектордогу экономикадагы салыктык бошотуулардын баарын жокко чыгарып, ошондон 21 миллиард сом түшөт да. Ошо 21 миллиард сомдун баарын тең бюджетте жок. Мунун хотя бы 10 миллиардын ушул жыл ала турган болсок, муну дагы бүт айыл чарбасына беришибиз керек. Айыл чарба министри айыл банктын совет директоруна кириш керек. Мына азыр биздин Российский Кыргызский фонддун совет директоруна кирди, финансы анан экономика министри. Ушундай жактарга чечүүчү кадамдарга барбасаңыздар, быйыл деле ушинтип статист болуп отура беребиз. Сиздер мындай ыкчамыраак иштеңиздер. Мына буюрса бир 10 секунд. 10 секунд. Өкмөт туруша беребиз, бирок Россия менен этти алып салдыңыздар, бирок мясо комбинатыбыз жок да азыр. Быйыл эми жок дегенде 2 мясо комбинат кургула, Россияга эт сата баштайлы. Россияны алып бүттүңөр, эми Кытайга жолду ачып бериң. Рахмат, сунушуңузду эске алабыз. Мен токтоп койсом болобу? Рахмат. Ким? Болот. Налог боюнча айта кетсек, айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүндө жана торгово логистика центрлерге налогтон бошотуулар болду. Бул подоходный налог НДСтерден. Мындан тышкары, эгер жалпы айта кете турган болсок, былтыркыга салыштырмалуу 14 убойный цех пайда болду, салыштырмалуу. Мындан тышкары 538 тепличный хозяйстволор уюшулду. Буларга кошумча 2 торгово логистика центр пайда болду. Мындан тышкары дагы иштер аз жүргүзүлүп атат, буюрса дагы өсүүлөр болот. Рахмат. Кат жүзүндө толуктуу иретинде жазып бериңиздер. 10 секунд Акылбек Өксөнбекович суратат. Урматтуу коллегалар, биз парламентке келгенде уксаңар биз эмнени айтып атабыз. Мен мясо комбинат деп атам, сиз убойный цехтерди айтып атасыңар да. Кыргызстанда 2 мясо комбинат куруп койгулачы, бай болгурлар. Рахмат.